Мечиттерде ымыркай менен тилемчилик кылган атанын калпы чыкты. Сустармага тараган жаранын видеосу боюнча милиция текшерүү жүргүздү. Анда аталган жаран баланын катуу ооруп жатканын, өпкөсүндө тейшик бар экенин жана дарылануу үчүн чоң суммадагы акча керек экенин айткан. Мечитке баргандар ага ишенип акча берип жаткан видео социалдык тармактарга тараган. Айрымдары атасы менен баласына боор ооруса, башкалары андан күмөн санашкан. Милиция ал кишинин ким экенин аныктап, маалыматты текшерген. Натыйжада баланын оорусун тастыктаган эч кандай документтер табылган эмес жана баланын дени сак экени белгилүү болду. Интернет колдонуучулар бул кишини Бишкектеги башка мечиттерден көргөнүн жана ал көптөн бери кайыр сурап жүргөнүн жазышкан. Казакстандагы жол кырсыгынан кыргыз жарандары каза болду. Кырсыктын кесепетинен 1966 жылы туулган бир кыргыз жараны жаракат алып, Шет райондук ооруканасына жаткырылды. Ал учурда дарыланып жатат. Эки кыргыз жараны 1963-1974 жылы туулган жаран окуя болгон жерде каза болушту. Туугандары сөөгүттөрдү кийинчерээк Кыргызстанга жеткирүү үчүн алып кетишти. Окуя тууралуу маалымат алгандан бери Кыргыз Республикасынын Казакстандагы элчилиги маркумдун туугандары жана жабыркаган тарап медициналык мекеме жана Казакстандагы тиешелүү органдар менен байланышта болуп, бардык зарыл консулдук жана юридикалык жардам көрсөтүлүүдө. Ошту айдоочу парад кабыл алгандай түр көрсөтүп, кабриолетте туруп алган. Айдоочуга 15 000 сом айып салынып, унаасы айып короого токтотулду. Булак Спутник Кежи. Бишкектин Алатуу аянтындагы мышташка катышкан өспүрүмдөр кармалды. 19 августтун кечинде болгон окуянын видеосу соц тармактарга тараган. Милиция төбөлүшкө катышкандардын баары өспүрүмдөр экенин аныктап, кармалганын билдирди. Учурда окуянын чоо жайы иликтенүүдө. Ошондой эле өспүрүмдөр менен түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, андан соң алар ата-энелерине же мыйзамдуу өкүлдөрүнө өткөрүлүп берилери кошумчаланды. Булак Спутник Кежи. Мурун билесиздер, баягы мектептер салганда баягы сыртын штукатурка берип, утепление берилип, анан баягы боеп койчу эмес беле. Биз андан да чыгып атабыз. Бүгүнкү күндө мынакей бүт мектептерибизде жанагындай широкоформатный панелдер деп коет. Алюминиевый панелдер ушундайлар менен атайын обшивка кылып, мындагы баягы көбүрөөк кызмат кылган, биринчиден, экинчиден баягы кооздугуна дагы өтө бир жакшы бир көңүлдүү курал деп эсептедик. Бүгүнкү күндө урматтуу президентибиздин тапшырмасы менен курулуп аткан жана 36 мектепте бүт ошонун баардыгын биз атайын эксперименталдуу турда кылып, бүт баардыгын жаңы нерсе менен куруп атабыз да. Эми ошону биз жетекчилик тарабына да көрсөтөбүз. Анан ошол жактан баягы чечим чыккандан кийин уже баягы баардык мектептерде ушундай маселеге өткөрүү бүгүнкү күндө каралып жатат. Учкунбек каналында биринчи жолу болуп жаткан болсоңуз, каналга катталып, лайк басып, ой пикир калтырууну унутпаңыз.